Boyun bir tartıp көрсөтүп. Так. Мынусунда алабы? 1.60. Өйдөгө көтөрөбүз да, өйдөгө көтөрүп метрдин аркасын тартсаңыз. 1.60 экен. 1.60. Ну, 1.60? 1.60 таза десек болот да. Ассаламу алейкум, кадырман көрүүчүлөр. Мисир Кежи каналынын катталуучулары. 17 март 2022 жыл Жалал Абад обласы Сузак районуна караштуу Ынтымак айылындабыз. Бул жерде сиздерге көрсөтүүчү сатыла турган аттар бар экен. Ушул аттардан сиздерге маалымат берип көрсөтөбүз. Андыктан биз менен чогуу болуп туруңуздар. Каналда жаңы болгондор каналга аттаныңыздар, лайк басыңыздар, сунуштарды комментарийге жазсаңыздар болот. Биринчи көрсөтө турган бул кара атыбыз болот. Ушул кара аттан эми биздин сатуучубуз маалымат берсин. Ассаламу алейкум. Алейкум. Айтыңыз эми бул ат азыркы убакта жашы канчада? Пародасы кандай болду? Жашы жазга 5 асый. Пародасы өзүнүн кара байырдан. Жалал Абад областынан чыккан аттын балдарынан. Бул ат улагы Кудай кааласа гаранта. Ат үйүрдөн келип турат. Чабылып жүргөн. Тобу гарантада тизгин менен эле барат. Чоң аламан улактарда жүргөн. Чоң аламан улактарда чабылып жүргөн, торундарды алып жүргөн. Буну мен дагы бир 3-4 улак чапканмын. Бир-эки жолу 5-5ке минип чыккам. Бүлүк. Заштага минип чыкканмын. Ошо биз кичине сатууга туура келип калды эле, ошо сатайын деп алып чыктык. Бул атты үйүрдө жүрдү деп калдыңыз да. Үйүрдө кандай карайт болду экен? Үйүрдө азыр баласы жазга пышты болуп калды, ушунча бар. Быйыл андан кийинки жылдары кугаз болуп калды дагы. Дагы былтыр коюлуп келди. 2 жыл үйүрдө жүргөн. Кулуну бейлерге жакшы. Аттын караганга да жакшы, жоош. Ошо анан ушуне сатайлы деп. Кулундарын тээп, тиштеп, жаман өнөрлөрү жокпу? Жок. Былтыр көп жайда жүрдү, ушунун арасында туу эле кулундар. Ошо менен барып келди, ал кулунга тийбейт. Андай характери деле жок. Өзүнүн баласы коюлуп, өзүнүн баласы туулду. Андай деле эмеси жок. Кулунга тийбейт. Ат үйүр жагына Кудай кааласа 100%. Демек улактын жакшы аттардын бири экен. Урук алыпсыз бул аттан, Ооба. Эми аттын айыбын көрүп турабыз, ушул туягында болуп турат да. Сол туягында эмне болгон экен ушул? Ушу туягын улактан бир тебеленип, анан ушу кичине шишик пайда болуп калды. Анан азыр кичине лечение кылып атабыз. Ат аксабайт. Анан ушу көрүнүп турат, эми калганы деле көрсө болот. Эми мурун сал шишигире калат, азыр кайтып кыйла өзүнө келип калды. Анан кичине ушу путунда ушул нерсе болуп калды да, ушу тебеленип. Анан таза, анан негизи. Азыр ушул абалында бирок улакка чапканга болбойбу? Чапканы болот. Ат бирок кичине 1 айдан ашыгыраак туруп калды. Бирок таң ашырып эме алып чапса болот. Улагы жакшы. Мен мунун галасына гаранта берем. Бул өзүм чапкан. Туягы эч нерсе болбойбу деген. Көп адам чаап жүргөн бул атты. Оюндарында минип чыкканмын. Аттарды кыйын урат. Жеген ичкендери жакшы эле? Жеген жок, жеген ичкени жакшы. Жакшы. Урматтуу көрүүчүлөр, сиздерге кыскача маалыматын айтып кеттик. Эми сиздерге мындай жакындан бир көрсөтөлү, кабактарынан көрүңүздөр. Эгер кимде ким үйүргө издеген болсо же болбосо улакка чабам, келерки жылкыга деп издеп жаткан болсоңуздар, ушул атты көрсөңүздөр болот. Жалал Абадта жакшы чыгып жаткан күчтүү аттардын бири. Болгону ушул туягы, бир сол туягы мондой эмнеси экен сатуучубуз да так маалыматын билбейт экен, бирок айыктырса болот деп жатат. Болгону ушул бир туяк экен, калганда аттын айыбы жок экен. Жүргөндөрү, тургандары аябай жакшы, өзүн алып жүргөндөрү, чоң улактарда жүргөнү аябай жакшы деп сатуучубуз айтып кетти. Эми бир бастырып коебузбу? Баскандарынан көрөлү. Туяктары кандай кетип жатат, өзүңүздөр байкап көрүңүздөр. Бери кайры беребиз. Негизи аксоо башкасы жок экен, болгону ушул ишик турат. Кимде ким көзү жеткен болсо, ушул атты айыктырып жакшы ат кылам деген болсо, көрсөңүздөр болот, өзүңүздөр келип минип көрсөңүздөр болот.
басықтары жақсы. Азыр ушул абалда чаап көрсөк болобу? Болот. Бир-эки чаап көрөлү анда, кое берели. Андан соң аттын баасын айтайлы. Ошол жактан кое беребиз, көрөлү. Ордунан жылгандары жакшы экен. Чуркагандары сон. Чоң ат экен. Аламан улакта мине турган аттардын бири. Ошол жактан бир коер коесузбу? Жакшы болот. Көрдүңүздөр, урматтуу көрүүчүлөр, азыркы убакта туруп калган экен. Көп кыйнабай атты. Эми бул аттын баасын угалычы, канча дейсиз баасын? Баасын биз 2 жыл мурун чоң пулга берип едик. Анан кичине пул зарыгыраак болуп калды. Жакын эле айтып атабыз 250 миң. Сомго 250 миң. Үйрүгө да салса болот, улакка чапса болот. Жакын арада эслим болсо улакка апарып салып көрсүн. Аттын андай эч айыбы жок. Ошол путу ошо тебеленип калыптыр, ошонун ичине шишик болуп калды эле, ошо азыр кайтып калды. Басканда жок эле болуп калат, ошол эти көрүнүп калып атат. Эми бизде азыр кичине минген убакыт азыраак болуп турат. Бирок өтө коркунуч жок, Жок, коркунуч жок ошол. Ат андай путун аяп жатып, же андай нерсе жок. Болгон ошол. Азыр эми чуркап келгенде башын ылдый салып атат го, ал. Жок, ал олугуп атканы. Ал чуркайнда. Туруп калган үчүн ошондой болуп жатат дегенсиз. Жакшы. Аттын андай эмеси жок. Урматтуу көрүүчүлөр, сиздерге кыскача маалыматын бердик. Эми кимге жаккан болсо өзүңүздөр келесиздер, көрөсүздөр, баасын уктуңуздар. Сиздерге көрсөтүүчү дагы бир атыбыз бар, ошол аттан дагы маалымат беребиз. Бизден алыстабай туруңуздар. Кийинки атка кезек беребиз. Мына урматтуу көрүүчүлөр, сиздерге көрсөтүүчү эми экинчи атыбыз дагы даяр болуп чыгып келди. Эми бул атыбыздан айтыңыз. Бул ат жазга жаңасы. Былтыры үйрөтүлүп, азыраак үйрөтүлүп, жайлоого кетип, сал арыгыраак келип калды эле, ошо боюнча туруп калды. Анан мингизет жакшы, атасы данчак, апасы өзүбүздөн, жазга жаңасы. Анан бунун движениялары өтө тез. Анан бул азыр такка деле көрө элек, улак деле көрө элек, эч нерсе көрө элек. Анан ошо биз сатайлы деп сатууга койдук. Мындай караганда, жеңилдигине караганда ушул 5-5ке тарбиялап мине турган аттардай экен, 5-5ке тарбияласа болот. Эми буну ушу кичине такалаш керек. Анан ошо улактар оюндар кошуш керек. Анан секин бул келечекте чыга турган нерсе. Бизде данчакты жакшы көрөт. Ошо атасы данчак, апасы өзүбүздөн Карабайырдан. Ден соолуктары ичип жегендери жакшы. Ичкени жоош, турган жери, караганы жоош. Мен аялыма карайт, эки жакка кетем. Суу берет, жем берет, аяк жагынан жоош. Мингизгенде эле жоош. Азыр ошо. Бул аттын эмне айыбы бар? Айыбы эч кандай айыбы жок. Буну өзү тарбиялап алыш керек. Болду, андан башка эч кылай жок. Буну эмнеге тарбиялап? Улакка тарбиялап алыш керек. Болду, ошол. Болгону тарбия керек дегенсиз. Жакшы. Бул эч нерсени деле бузуп, же биз алигиндей кылган жокпуз. Азыр такка деле көрө элек бул. Урматтуу көрүүчүлөр, сиздерге кыскача маалыматын берип өттүк. Эми мындай сиздерге жакындан бир көрсөтөлү. Аттын бир гана тарбиясы калды дейт. Ат жетилип, бышып калган экен, көрүп турасыздар. Мүчөлөрү келишкени аябай сон көрүнүп турат. Мына баары таза көрүнүп турган өзүңүздөр деле байкап турасыздар. Тик туяк деп айтып калышат. Ошондой туяктардан да көрүп турасыздар. Үстү да толо көрүнүп турат. Ушул жактан эле билинип турат да. Мингенде башкача болот болуш керек. Бир-эки бастырып көрүңүз эми, баскандарын көрөлүчү. Басканда туяктардан да байкаңыздар. Бары жакшы деп сатуучубуз айтып кетти. Андыктан сиздерге мына ушул данчак аргындаштырылган Карабайыр менен чыккан ортосу жаккан болсо чалып байланышып сүйлөшсөңүздөр болот. Бары жакшы, минги үйрөтүлгөн, ушул улакка гана тарбиясы калыптыр. Эми бул аттын баасын айтыңыз, канча дейсиз? Баасы мен жөндө эле койдум, ошо 180 деп койдум. Сомго 180 миң деп атасыз, Сүйлөшүүлөр болобу? Сүйлөшүүлөр болот. Түшүп беребиз. Анан калган нерсесин ушу жаккан болсо айтып беремин. Аттын эч кандай айыбы жок. Тарбиялаш керек болду. Улакка тарбиялап алыш керек.
Жакшы, урматтуу көрүүчүлөр, эгер сиздерге жаккан болсо, экрандагы номерлерге чалып байланышасыздар, же болбосо төмөндө айтып кеткен дарек аркылуу келип өзүңүздөр жакындан көрүңүздөр. Сиздерде ушундай сатылуучу жылкылар болсо, кыймылсыз мүлк, автоунаалар болсо, биздин экрандагы номерлерге чалсаңыздар болот. Сиздер үчүн ар дайым кызматта Мистер Кейджи каналы. Биз менен ар дайым чогуу болуп туруңуздар. Кийинки чыгарыштарда жолугушканча сиздер менен амандашабыз. Аман туруңуздар.